Устаз, мен сизди катуу жакшы көрөм. Кыямат күнү арыштын көлөкөсүнө сактала турган 7 түрлүү адам бири болуп, Кудай үчүн жакшы көргөндөр деп окугам. Устаз, мен сизди Кудай үчүн жакшы көрөм. Ахаббакумулла фима ахбабтум. Алла разы болсун. Алла таалам чындап эле мына пайгамбарыбыздын сахих хадисинде келет. Кыямат күнү ошо 7 түрлүү адам Алла тааланын мээриминин көлөкөсүнөн жай алышат. Ошонун бирөөсү ким Алла үчүн бири-бирин жакшы көрүшсө, Алла үчүн жолугушса, Алла үчүн коштошсо дейт да. Биздин жолукканыбыз дагы, бири-бирибизди дидарлашканыбыз дагы, сабакта отурганыбыз дагы, коштошконубуз дагы баардыгы Алланын ыраазычылыгы үчүн болуп турса, иншалла эртең кыямат күнү ушу улуу сыйлаган, сый көрсөткөн инсандардын катарына кошот. Амин. Намаз, устаз, намаз салам берилгенден кийин бүтөбү же аяталы курси окуп, зикир чалып, дуа кылгандан кийин бүтөбү? Жок, намаз салам бергенде бүтөт. Намаздын башталышы такбир, бүтүшү таслим, салам. Бүттү. Андан кийинкилер бардыгы сүннөттөр. Астагфирулла, зикир, башкасынын бардыгы сүннөт. Шашып аткан болсоңуз, аэропортко кетип атасыз, ишке кетип атасыз, намаз салам бердиңиз, кете бериңиз. Бар зикирлерди, Курандарды окуганча эле кете бериң. Кечип калбаң. Убакыт барбы? Жөндөн-жөн өзүңүздү алдабаң, отуруп, зикир, дуа, Куран окуп анан кет. Эгерде шашылыш, ислам дини салам бердиң, сен бошсуң, болду. Бар, бир 10-15 мүнөт отур деген жери жок, акыры жылы бересиз. Ассаламу алейкум устаз. Мен 18 жаштамын, аябай катуу сакал койгум келет. Бирок сакал өспөй жатат. Алаканыңызды жайып, бир ат души дуа кылып коесуз. Кыжалат болбоңго, сакал өспөсө, бейиштик турбайсызбы анда? Бейишке киргенде сакалы жок кирет, билесиздерби? Амрат деп коет муну, сакал өспөгөн. Бейиште сакалдылар кирбейт. Сакалы жок кирет бардыгы. Так что кыжалат болбоң. Алла таалам иншалла сизге баарын берсин Алла. Мен атай айткан экен, кол көтөрүп ат души дуа кылып коеюн. KFC'нин тамактарын жесе болобу? Кыргызстанда болот. Башка жерде билбейм. Кайсы фирманын тоок этин жесе болот? Мариям деген фирма бар экен. Ошонуку уруксатпы? Болот Мариям. Биздер ошону алабыз. Сиз тааныш балдар, аманаттуу балдар, намазган, ыймандуу балдар.